Арбаңыздар кыргыз элим, бүгүнкү уктуруубузда дагы сиздер менен эң маанилүү суроолордун үстүнөн сөз кылабыз. Туруп эле ич ооруп, даараткананы кайтарып, алдынан китпей, көңүл айнып калган учурлар көпчүлүгүбүздүн жашообузда болсо керек. Бирок анын себебин дайыма эле биле бербейбиз. Бүгүн болсо сиздер менен бир кыйын учурга салып келген уулануу же болбосо отравление деп коет эмеспизби? Дал ушул уулануу тууралуу сөз кылабыз. Коногубуз бар. Коногубуз Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынан келген врач-инфекционист Молдалиева Нургүл Тургуналиевна эжекебиз. Саламатсызбы эжеке? Саламатчылык. Иштериңиз жакшы жүрөт? Жакшы. Жумуш ордунан жетип келдиңиз бизди көздөй. Ооба. Терең ыраазычылык айтабыз сонун убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Бүгүн сиздер менен ушул отравление же болбосо азык түлүктөн уулануу тууралуу кененирээк маалымат алалы деп чакырдык. Анан менимче сиз элибизге жардам бергенге даяр болушуңуз керек. Дайыма. Жакшы. Анда кандай азык түлүктөрдөн көбүнчө ууланат жана анын себептери жөнүндө айтып берсеңиз. Эң жакшы тема экен. Эми баягы азык түлүктөн уулануу же болбосо пищевое отравление деп коебуз. Бул баягы көбүнчөктүү ушу жай, күз баягы мезгилдин ысык мезгилине туура келет жылдын. Себеби ошол убактарда баягы тамак аштар бат бузулуп, ушундай ооруларга баягы же болбосо ушул тамак аштан ууланууга алып келет экен да. Ошондой эле баягы переносчики инфекции деп коебуз. Анын арасында баягы ошондой эле чымындар, таракандар, курт кумурскалар, ошол баягы баардыгы жайдын ысык мезгилинде өчүйт эмеспи, ошолор дагы баягы инфекцияларды таратуучулар болуп эсептелет да. Тамак аштан уулануу эми баардыгы эле тамак аштан ууланса болот, эгерде ал тамак ашты биз туура эмес колдонсок. Албетте тамак ашты уулануунун бирден бир себептери бул эң биринчи айтабыз дайыма ушул айрыкча ушу жайдын ысык күндөрүндө баягы көчөдөн баягы баш аламан сатылып аткан тамак аштарды сатып алуудан алыс болуш керек. Себеби ал эртеден кечке чейин алып келип эч кандай муздаткычы жок, кээде баягы салафан баштыктарда, көчөдө, чаңда сатылып атат. Ошондой стихийный продажа баягы эмелер аябай бизде айрыкча көп болуп атпайбы? Ошондой тамак аштардан, ошондой эле жанагы дүкөндөргө барганда дагы биз бат бузулуучу же болбосо сүт азыктары, крем, эт, сүт ушул продукцияларды кээде биз сактоо мөөнөтүн же болбосо карабай эле алып алабыз. Баягы же болбосо кандай шарттарда сакталды. Кээ бир дүкөндөрдө жана кичинекей баягы күркөлөр же болбосо комоктор деп коебуз, ошол жерлерде кээ бир жерлерде ушунчалык кээде кирсең баягы антисанитарияда эч кандай бир баягы талапка жооп бербейт. Тазалык жок. Ошондой эле муздаткычтары дагы барбы же кандай шартта иштеп атат, аларды дагы көзөмөлдөгөн кишилер болуш керек. Ошол эгерде ошол сактоо мөөнөтү неге эле сактоонун шарттары бузулса дагы ал тамак аштан уулануу келип чыгат. Бул мөмө жемиштерге деле тиешелүү да турабы? Ошондой эле жана үй шартында дагы кээде биз баягы бир кастрюль тамак жасап коюп 2-3 күн жеген адаттары бар адамдарыбыз бар. Кээде баягы шашып калышып баягы муздаткычка деле салбай кетип, эртең менен калып калса түштө кайра келип жеп алып, ошол эле тамак аштан ууланып калуу дагы бар. Ошондой эле баягы массовый отравлениялар баягы болуп келген. Буга чейин деле билебиз бир нече баягы биздин тойканаларда. Ал жакта дагы баягы бизде туура эмес. Ошол эле баягы акыркы отравленияны айтсак, баягы тоок этинен келип чыкпады беле. Ошол тоок этин баягы жасап коюшуп, эрте жасап коюп, анан күн ысыкта көпкө чейин муздаткычта эмес, баягы комнатада туруп калып, ошол жерде баягы сальмонелла палочкасынын бат өөрчүп өнүгүп кетишине шарт түзүлүп, ошол оору пайда болгон. Ошол эң негизги себептери ушулар. Анан кийин баягы биз айтып келебиз, эң негизгиси бул деген баягы кир. Эгерде биз өзүбүздүн баягы гигиена, өздүк гигиенабызды сактабасак дагы, колубузду жуубасак, тамактануунун алдында, дааратканадан келгенден кийин ошол ооруларды пайда болот да. Оорунун башталышы кандай болот? Дароо эле ичиң өтүп, ичиң бурап баштайбы же ага чейин бир нече убакыт өтүшү керекпи? Ооба, ушул тамак аштан уулануу же болбосо пищевое отравление бул ушул баягы острый кишечный инфекцияларга кирет да, баягы курч кармаган ичеги карын инфекцияларына. Бирок ушулардын ичинен бат өөрчүгөнү ушул пищевое отравление. Себеби дегенде бул жака микробдон сырткары ошол бузулуп кеткен тамак ашта ошол микроб бөлүп чыгарган токсин менен кошо чогуу организмге түшөт экен дагы. Ушунчалык баягы көмүскө белгиси же болбосо инкубационный периоду кыска болот экен, короткий. Бир нече мүнөт, саат
сааттан бир суткага чейин эле. Мисалы үчүн кээ бир ооруларда айтып атпайбызбы, бир жумага чейин, 2 жумага чейин, а бул жерде өтө кыска экен да. Ошондуктан бат өөрчүйт. Мисалы үчүн көп оорулар бизге кайрылганда айтат, кечинде жеп жаттым эле, анан эле түн жарымында ойгондум. Саатты дагы айтат, таңкы саат 3-тө, 4-тө, 5-те башталды. Себеби бир нече сааттан кийин да айтышат. Анан сурасак эмне болгон тамак, ал айтат үйдө туруп калган тамак болчу, кечөөңкү тамак, же болбосо жеп атканда даамын сездим эле, бир аз кычкыл болуп анан курсагым ачып болбой эле жеп койдум эле деген жарандарыбыз да кездешпейт. Же болбосо көчөдөн самсы сатып алдым эле, ар кандай. Ошентип жегенден кийин бир нече сааттан кийин ошол симптомдор пайда болот. Эң биринчи эле баягы көңүл айланып кусат адам. Кусуп, аябай кыйналып, баягы ашказан ооруп, баягы ичи бурап, ооруп, ичи өтүп, дене табы көтөрүлүп, анан куса берсе, ичи өтө берсе, албетте баягы организм алсызданып, шалдырап, ушундай симптомдор менен коштолот. Мисалы көбүнчө баягы отравление болуп турмун деп өзүбүз деле диагноз коюп туруп дарылана баштайбыз да. Эң алгач эле кандай жардам көрсөтсө болот? Кайсы бир адамдар айтып келишет, жана кадимки эле марганцовканы сууга чылап ичип коем, же болбосо мен атайын ушундай бир дарыны ичип коем деп дагы, же арак ичип коем деп келишет экен да. Бирок туура дарылануу, мисалы биринчи жардамды өзүңө кантип көрсөтсөң болот? Албетте, эгерде бул баягы чоң киши болсо, үй шартында биринчи учурда биз ошол биринчи ошол ооруну чакырган нерсенин причинасын устранять этишибиз керек экен да. Ал эң биринчи болуп биз өзүбүздүн баягы организмди тазалашыбыз керек, же болбосо промывание деп коебуз. Эгер ал чоң киши болсо, өзүнүн баягы аябай деле баягы кыйналып, өтө давлениясы түшүп кетип, такыр эле эчтеке билбей жатып калбаса, эгерде анда ошо үй шартында кадимки эле сууну ичип, эгерде кайнатылган суу бар болсо анда жакшы. Ошол сууну, кайнатылган сууну жылуу кылып алып туруп 4-5 литрге чейин ичип, кайра бир эле жолудабы? Улам-уламдан акырындык менен иче бериш керек да. Көпкө чейин отуруп албай, 1 сааттын ичинде ичпей, бир нече бир кыска убакыттын ичинде баягы улам баягы биринин артынан бир кружканын артынан экинчи кружканы ичип, жок дегенде бир 2-3 литрге чейин суюктук ичип, кайра кусуш керек. Ресторанный метод деп коебуз. 2 баягы колду ооско салып эле кайра кусуп, мажбурлап, ошондо баягы бизде сиңбей калган тамак аштын бөлүгү да чыгат экен. Ошол эле тамак аш менен чогуу биздин организмге поступать эткен микробдор, токсиндер чыгып, организм бир канча жеңилдейт. Анан сөзсүз түрдө баягы бизге кеңири тараган активированный уголь деген бар эмеспи? Бул адсорбент. Алар өзүнө ошол токсиндерди, микробдорду адсорбировать этип, анан выделять этет экен. Ошол үй шартында эң биринчи жардам бул ошол болот. Ошол активированный уголь деп койбодуңузбу? Аны 10 килограммга бир даана болот, бир даана таблетка кылып. Эгер такыр болбосо, анда оорукананы көздөй жөнөш керек. Эми бул баягы биринчи жардам болуп атпайбы? Андан кийин сөзсүз түрдө келип ооруканага, дарыгерге кайрылса, андан аркы кеңешмени дарыгерден алып, анан кийин эгерде жеңил түрүндө болсо, баягы кан басымы жакшы болсо, дене табы анчалык көтөрүлбөсө, баягы суусуздандыруу же болбосо обезвоживание деп коебуз, ошондой жок болсо, бөйрөгү жакшы иштеп аткан болсо, анда үй шартында дарыланса болот. Чоң рахмат сизге. Достор, деги эле чындыгында бир жака конокко барганда, же болбосо кайсы бир салатты жеп жатып, же кичине даамы бузулуп калган тамакты көз кыйбай жеп алган учурлар болот дагы, туалетти, даараткананы кайтарып калабыз. Андыктан абайлайлы баардыгыбыз тең, анткени ден соолук биздин байлыгыбыз эмеспи? Бул суроого жооп берип, сонун өзүнүн тажрыйбасы менен ушул оору тууралуу кеңирээк маалымат айтып берген биздин коногубуз врач-инфекционист Молдалиева Нургүл Тургуналиевна болду. Сизге терең ыраазычылык айтабыз келип бергендиңиз үчүн. Дагы да болсо үй бүлөлүк бакыт бар болуңуз, денеңиз сак болсун, оорубаңыз. Ал эми досторубузга болсо айтат элек, биздин уктуруулардан алыстабаңыздар. Алдыда дагы ден соолукка баардык жагынан кенен пайдалуу болгон сонун уктурууларды дал ушул жерден көрө аласыздар деп. Кызматта мен кызыңар Айнура Миназарова.